эгемендиктин ээрдине отурганыбызга 28 жыл болуптур. Бирок бизде 30 өкмөт иштеп атат да. Анан орточо эсеп менен алып көрсөк, ар бир өкмөт Кыргызстанда 9 ай иштейт экен. Биздин азыркы өкмөт да 9 айда иштеп атат да. Анан ар бир өкмөттүн өзүнүн мөөнөтү болот, анан эл тарабынан берген дөөлөт болот. Мындайча айтканда аты болот. Маселен, Данияр Үсеновдун өкмөтүн ак жолчу өкмөт деп койгон, Орозо Исаковдун өкмөтүн убактылуу өкмөт деп, андан кийин келген Муралиевдин өкмөтүн техникалык өкмөт, Бабановдун өкмөтүн коалициялык өкмөт, Сапар Исаковдун технократтык өкмөт деп койгон да. Азыркы өкмөттүн дагы жаңы ат коюлду, жаңы ат коюлганда бат коюлду, түкүрүк өкмөт деген ат коюлду да. Эчен бир жылдардан кийин эки киши эстей албай калса, бири-биринен сураса, баягы өкмөтчү баягы, кайсы десе баягы насыбайчыга налог салган түкүрүк өкмөт деп айтат. Мына ошол атка конду да, анын атка конушуна өздөрүнүн кадамдары, өздөрүнүн адамдары себеп болду. Жаңы кодексти ишке киргизебиз деп, булар жаңы жаңжалдарды ишке киргизип жиберди. Бүгүн алапайын таппай отурат. Кече Жеңишбек Парпиевич маалымат жыйын өткөрүп айтыптыр. Биз жанагы түкүрүк болгон айып пулдун салмагын, пулдун өлчөмүн азайтабыз депчи. Мейли, азайтсын, башкаларынчы. Эми дүйнөнүн мен бир дагы мамлекеттин ушу түкүрүккө айып салган мамлекетти көргөн жокмун. Кенен Россиянын баштан аягына чейин миллиондогон мигранттар бар. Түкүрүп эле жүрөт, бирок алар 5,5 миң сомдон $80 айып пул төлөбөйт экен. Бир гана бизде экен, эми элестетип көргүлө. Туура айып пул болуш керек, бирок айып пул айлык пулдан жогору болбош керек да. 5 миң сом пенсия алган чалга барып, сиз насыбайыңызды түкүрдүңүз, 5,5 миң сом төлөдүңүз деп айтып көргүлөчү. Жерге эмес, бетке түкүрөт. 10 миң сомдук москвич айдап жүргөн 200 грамм ичкен баланы айдап келаткан жерден кармап алып 17,500 төлөдү деп айтып көргүлөчү. Урдум ушу унааңды дагы мыйзамыңда деп туруп басып кетет. Бул теңсиздик да. Ушуну карабай өкмөт кайсы жакта карап жүрдү. Анан эми азыр жамачылап, самачылап бул жакка алып келген аттырда, алып келе турган болсо жана жолдо жүрүү эрежелерин дагы кайтадан алып келсин, бузуулар кодексин. Эми карап көрсөңүздөр, Бишкекте кур тагынбасаң 1000 сом айып экен, айылдагыларга 3000 сом айып экен. Бул кандай? Карапайым калктын канын ичебизби? 3 коргондо 3000 сом, Бишкекте 1000 сом. Эмне деген? Эми жанагы мас болуп айдаганда наркологический диспансерге баш тартсаң 5,5 миң болчу, эми аны кайта 17,500 көтөрүптүр да. Булардын баардыгы ушу жанагы биз ушул мыйзамга көнүшүбүз керек дейт да. Биринчи элге 30 миң сом айлык бергиле, анан 10 миң сом айып салгыла. 10 миң сом пенсия бергиле, анан кийин 2 миң сом айып салгыла. Ошондо эл түкүрбөйт. Азыр болсо эл бийликтин бетине түкүрөт. Ошон үчүн жаңы кодекстерди алып келгенде жамачылабай толугу менен кайрадан. Рахмат, кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Манышевичте. Рахмат, урматтуу Дастан Рысбекович, урматтуу өкмөт өкүлдөрү, урматтуу депутаттар. Былтыркы жылы Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы биринчи жолу Азия кубогуна чыкканына сүйүнүп, кубанып атсак, мына акшумкарларыбыз кечээ күнү дагы бир ирет тарых барактарын жаңылап, Азия чемпионатында 1/8 финалына же болбосо плей-оффко чыкты. Бул деген сөз Кыргызстан Азия континентиндеги эң мыкты 16 футбол команданын ичинде дегенди билдирет. Жалпы элибиз, жалпы кыргызстандыктар абдан кубанып турат. Биздин футболчуларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан урматтуу Дастан Рысбекович, буга чейин биз дагы мына футбол федерациясы менен баарлашып, ошол футбол борборунда ошол жерде сүйлөшүүлөр өткөргөнбүз. Биздин футболчулардын жеңгенине кубанганыбыз бирок мындан ары өкмөттүк, мамлекеттик колдоо кыргыз футболуна сөзсүз керек. Футбол федерациясы бир канча убакыттан бери, мен мына бүгүн дагы, кече дагы футбол менен жашаган футбол күйөрмандары, ошол тармакка көп жылдан бери өмүрүн арнап келаткан бир нече киши менен сүйлөштүм. Азыр ошол футбол борбору тардык кылып, ата-энелер келип, балдарын ошол жерде футболго машыктырабыз дегендердин саны кескин көбөйүптүр. Бирок ал жерде орун жок деп, тилекке каршы балдарды, өспүрүмдөрдү кабыл албай атыптыр азыр. Буга чейин дагы мына бул жеңиштердин бардыгы футбол федерациясынын, футболчулардын өзүнүн күчү менен болду. Өкмөттүк, мамлекеттик колдоо мындан ары сөзсүз керек. Буга чейин ушу ФИФАга проект жазып, Ошто футбол академиясын курушту өздөрүнүн күчү менен. Азыр алар Бишкек шаарынан 10 гектар жер сурап атышат. Ошол футбол борборун көбөйтүп, чоңойтуп, кеңейтип, ошол жерде өспүрүмдөрдү кабыл алып, келечектеги футболисттерди тарбиялоо жагын колго алыш керек деп жер сурап атышат.
эгерде өкмөт, шаардык мэрия ошол жер эле участок бөлүп берсе, алар ар кандай инвесторлор менен өзүбүз иштешип, ошол футбол борборун курушубуз керек деп атат. Футбол инфраструктурасын жакшыртышыбыз керек азыркы күндө сөзсүз. Ошондой эле жаңы стадион куруу боюнча дагы. Буга дагы мына өкмөттө атайын Орусиядан, башка мамлекеттерден инвесторлор келип, мына бул жердеги биздин борбордук стадионду алып, ал жерге өздөрү мейманканаларды курабы, же көп кабаттуу үйлөрдү курабы, башка жактан бизге участок берсеңер, шаардын четинен болобу, ушул чүйдөн болобу, биз ушу жаңы заманбап талапка жооп берген стадион куруп берели деген дагы инвесторлор бизде жок эмес экен. Ошон үчүн мына жеңиштин шаңы менен, жеңиштин шары менен өкмөт ушу футболду, кыргыз футболунун келечегин ойлонуп, ага олуттуу көңүл буруп, ушул участокторду берип бир чечкиндүү кадамга барса деп мен сунуштайт элем. Чоң рахмат.